Эмгек министрлиги кыргызстандыктарга 25 000 сомдон таратып жатабы. WhatsApp тайпаларда 1990 жылдан 2024 жылга чейин иштегендер жүлөк пул алууга укуктуу экени тууралуу маалымат тарады. Ал акчаны алыш үчүн сиздин аты жөнүңүз тизмеде бар же жоктугун күмөн жараткан шилтемеден өтүп текшеришиңиз керек. Whois.com кызматынын жардамы менен бул доменди текшерип көрдүк. Ал 2024 жылы 14 июлда жабык маалыматтар менен катталганын аныктадык. Билдирүүдө көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу өтсөк, Тышкы иштер министрлиги деп көрсөтүлгөн күмөндүү сайт ачылат. Бул ТИМдин официалдуу сайты эмес. Система сиздин жеке маалыматыңызды да сурайт. Сайттын төмөн жагында 25 000 сомдон жүлөк пул алды делген колдонуучулардын комментарийлери жазылган. Тмедиа маалымат коопсуздугу үчүн жарандарга бул шилтемеден өтүүнү сунуштабайт. Себеби бул кадимки интернет-фишинг. Интернет-фишинг деген бул онлайн шылуунуктун бир түрү. Алар колдонуучулардын жеке маалыматтарын алуу үчүн кайсы бир мекеменин же компаниянын атынан расмий билдирүүлөрдү таратып, күмөндүү шилтемеден өтүүнү сунушташы мүмкүн. Мындай схемалардан кантип жабыркаганын айтып берген каармандарыбыздын да маектери бар. Аларды Тмедианын социалдык тармактагы баракчаларынан көрсөңүз болот.